биринчиден кыргыз жарандары кирип ойносо чындап эле бизге зыян аябай чоң болот. Мунун кереги жок чындап эле. Дал ошол себептен кыргыз өкмөтү дагы биз кыргыз жарандарын киргизбей турган кылып коелу деп мыйзам дагы ошондой чыгыптыр. Бул жер аябай маанилүү. Чындап эле эгер кыргыз өкмөтү чечкиндүүлүк менен жана чын ыкластуулук менен кумарканаларга кыргыз жарандарын киргизбей турган болсо, максималдуу түрдө коргой турган болсо, анда иштетип, ачып, акчасын ала бергенге мен кызыктармын. Туура эле болот го деп турам. Себеби бардык эле адамдар мусулман эмес дүйнөдө. Бардык эле адамдар мусулман болуп туруп деле мусулманчылыктын ушундай кызыкчылыктарын тыкыр, мусулманчылыктын принциптерин тыкыр карманып жашайм деген адам саналуу эле тилекке каршы. Дал ошол себептен менин акчам бар, келип кумар ойногум келет, башка мага мындай акыл үйрөтпөгүлө, кереги жок деген адамдарга эмне үчүн болбосун? Анда биз шартты түзүп берели, алар келип ойносун, биз салыгыбызды алалы дегендей. Бул туура эле болот деген ойдомун. Бир, бүгүнгө чейин деле кумарканалар иштеп эле жүрөт экен, жашыруун. Эмне үчүн масштабтуу маселе көтөрүлбөдү? Чындап эле акыреттин карайып кетет, ал жакта тозокко түшө турган болуп каласың, же бул дүйнөдө дагы үй бүлөлөрүң бузулат деп чындап эле кыргыз жарандарына, кыргыз мусулмандарына ушунчалык күйсө, ушул катмар азыр каршы чыгып аткан бетке кармап. Эмне үчүн буга чейин масштабтуу маселе көтөрүлгөн жок? Бул биринчи суроо. Экинчи суроо, эгер азыр биз ачпай койсок, легалдаштырбай кое турган болсок, мисалы үчүн салык түшпөй калат, миллиондогон доллар же болсо миллиардтаган сомдор түшпөй калат деген сөз. Миллиардтаган сом түшпөй калса, Кыргызстанда миллиардтаган сом жумшалыш керек болгон, зарыл болгон кээ бир иштер бүтпөй калат деген сөз. Бул кээ бир иштер бүтпөй калса, мунун запкысын эл, карапайым калк көрөт деген сөз. Балким өзү байкайт, балким байкабайт. Татыксыз жашоодо дагы деле калат. Татыктуу жашоого дагы бир кадам кеч жетет деген сөз. Бул кызыктырдуу экен, мисалы үчүн ушул шариаттын өкүмдөрүнө катуу мындай турган кишилерге ушул кызыктырдуу экен, мисалы ушул зыяндан улам, ушул акча келбей калып жапа тарткандын эсебин ким берет мисалы?